жалпысынан Кумтөрдө негизинен 3,5 миңден ашык иштейт. А бирок именно кенибизде ар дайым 1700-1800 киши келип кетип туруп, дайыма биздин ушул лагерибизде жайгашып турат да, иштеп кенде иштейт. Эң негизгиси бул жерде техниканы айдоочулар иштесе, экскаватордун колдонуучулар, оор техниканын колдонгон кишилер эң биздин жумушчуларыбыздын эң көп бөлүгүн ошол кесиптердин ээлери түзөт. Абдан мындай жөндөм жана билим талап кылган кесиптер бул инженердик техникалык кесиптер деп ойлойм. Абдан чоң талап болунат бизде ишканаларга. Адистер өтө аз. Азыркы жаштар да көп кызыкпайт да, мисалы үчүн инженердик кесиптерге, техниктердин кесиптерине. Ошондойлор бизге эме да. Биз ошондой кесиптердин ээлерин биз менен иштешине, тажрыйбасы бар кишилердин иштешине кызыктарбыз да, биз менен иштешине. Мисалы үчүн кайсы жерде иштешибиз керек, кайсы жерди казышыбыз керек, кайсы жерди жарышыбыз керек. Бул жигиттер бияктан пландаштырат. Анан ушул тапшырманы бизде өндүрүш бөлүмү бар, ошол өндүрүш бөлүмүнүн да жетекчилери бар. Ошолор менен чогуу кеңешип пландаштырышып, анан ошол өндүрүш бөлүмүнүн жетекчилери экскаватордун айдоочуларына тапшырма берилет, самосвалдын айдоочуларына тапшырма берилип, ушул жерде пландалган жумуш анан ишке ашат. Улуттук кухня өзүнчө, биздики европейский. Анткени эки кухняда негизичи биздики. Казанда именно күрүч, плов басылат да казанда. Курдак басат казанга и босолагман, дымдама ошо казанга, именно казан тамактарына. Ресторанный тамактардан эметсек, биз өткөндө жаңы тамак киргизгенбиз, мясо по-кумторовски. Сыр менен, помидор, овощи, лук, перец менен, пияз кошулат, майонез менен, анан өзү запекается отдельно. Креветки майрамда беребиз да, креветки. Рис менен беребиз, анан цезарь салат креветка менен беребиз. Кечээ китайский суп бергенбиз, бүгүн ошо чечевичный суп, эртең уха из форели, андан кийин грибной суп берилет, овощной суп берилет обязательно. Крем-суп из брокколи бар, анан жаңы эмелерден крем-суп из перца. Көп эле суптар бар. Второйдон вот бүгүнкү, допустим, томленый говядина, ошо биздин топовый блюдо. Андан кийин говядина по-мексикански, крылышки запеченные, анан кээде биз крылышкаларды острый кылып, атайын кичине мындай эмеле качурак болуп беребиз да кийинче. Ошол эртеңки тамактардан у нас форель у нас обязательно бир күнү балык берилет. Продукты көбүнчө Бишкектен, анан Караколдон келет да. Анткени ошо поддерживаем местного производителя дейт. Бияка иштеп атканым 23 жылдан ашты. 98 келгем. Сүйүктө мейли манты болуш керек, манты болгон күнү жакшы жашат. Багы эле көбү мантыны жаксат. Обязательно майрамда да чучук болот. Конечно, жаңы жылда берилет, айтта берилет, 2 айтта. Особенно выпечка и европейская сторона айтсак болот. 5 жылдызы болса 4 жылга лайыктуу. Коопсуздук сактоо жабдыктарын ала келсек, эң биринчиден эле мынакей каска деп коебуз. Андан ылдый кетсек эле очки. Курткаларыбыз ушундай, биякта светоотражающий элементтер менен и анан сары өңдүү дагы. Бул деген жанакындай туман болот, караңгы жерлерде ушундай светтин жарыгына чагылыша турган ушундай светоотражающий элементтер менен бутту коргой турган мынакей спецботинкаларыбыз. Башы дагы темир и анан таманы дагы темир листтен жасалган ушундай. Мыктардан сактайт, жана болбосо ушундай эле колунан оор нерсе түшүп кете турган нерселерден буттун баш бармактарын коргойт. Эмени өпкөнү да сактай турган чаңдардан, аэрозольный сварочный дымдардын атайын өзүнүн дагы маркировкалары менен өзүнүн дагы жанакы респиратор деп коебуз, ошолор бар. Бируши, жанакы кулакты да шумдан, жанакы ар кандай нерселерден сактай турган кулакка да бирушалар, анан кол каптар дагы. Борбордук карьер
тереңдигим 900 метр, 900. Бир күндө боштектерди жылдыруу, руда чыгып калган убактарда аларды кампалар складтарга жыйноо, ошонун баары биригип 550 000 тонна болот да. Бул бир суткалык. Ошондой жумуштар жүрөт. Биздеги самосвалдар менен өлчөгөндө болжолу 1500-1600 рейс болуп калат да, бул жалпысынан. 110 самосвалыбыз дайыма жумушта болуп турат. Боштектерди жылдыруу бул эң негизги бир процесстерден болуп саналат. Ошол жумуштар жүрүп атат. Жумуш үзгүлтүксүз күн-түн смен болуп жүрөт. Бул артыбыздагы машинанын аты самосвал КАТ 789D. Bunun грузоподъемности 180 тонна көтөрөт. Бул деген карьерден жүк ташыйт, материал ташыйт, экскаватор буга жүктөп берет, бул деген атвалга жеткирет. Бийиктиги мунуку деген почти 9 метр болот да. Мунуку деген солярка менен жүрөт. Суткасына тоннадан ашык болуп кетет да. Биякта деген кичине почва неме болуп, рыхлый болуп, бияк чогуп кетмек да, ылдыйгач. Ошон үчүн деген постоянно бир температураны карматып, астында деген муздаткыч, холодильник аппарат орнотулган. Ошонун аркылуу моякта деген биздин оор жүк ташуучу техникаларыбызды, могу биздики просадка болбой, мега шоу ошон үчүн турат. Биз азыр Кумтөр Голд компаниянын оор техниканын тейлөө мастерскойунда турабыз. Бул деген жер жүзүнөн деле эң бийик жерде тургандардан бир экинчи место ошондой эле болуш керек да. Анан биякта деген оор жүк ташуучу машиналар бар, оор экскаваторлор бар, мына чоң грейдерлер бар, чоң бульдозер, жалаң биздин карьерди камсыздачу техникалар жакта. Май алмашат, фильтрлер алмашат, бүт жасалчу жумуштары, сварочный жумуштарын баарын бияктан жасайбыз. Экскаватор Hitachi бар. Ковшунун көлөмү 21 куб жүктөйт. Ошол экскаваторубуз аябай мына чоң деп эсептелет. Кыргызстан боюнча, менин оюм боюнча ошол биякта жок да, уникалдуу болуп. Мына бул самосвалдарыбыз деле мына башка биздин мамлекеттен эң чоңдордон болуп ушулар. Кесиптер биздики деген слесарь. Тетиктерди оңдоо, мына машина оңдоо жумуштары бар, плановый отделибиз бар. Ширетүүчүлөр, сварщиктер, ширетүүчүлөр да иштейт. Мен иштегениме быйыл 22 жыл толот. Буюрса, Кудай буюрса. Бир тонна рудада азыр башында айтып өткөндөй ар кандай жаратылыштык факторлорго жараша ар кандай келет. Анан орточо эсеп менен биз 2 граммдын тегерегиндеги бүгүнкү күндө алтынды руда менен кабыл алып атабыз. Доре деген бул ушул алтын менен чогуу келген металлдарды бир слитакка же болбосо бир куймасына алып келген түрү бул доре деп айтылат. Дореден негизи 10-дон 15%ке чейин жанагы алтын менен чогуу келе турган башка металлдар дагы аркалайт. Анан калганы болсо уже баалуу металлдарга. Бул күмүш, бул алтын. Биз азыр калдыктарды зыянсыздандыруу станциясында турабыз. Бул жерде Бреннер 350U деген оборудование иштейт. Анан бул жерде утилдештирилет. Булар май чүпөрөктөр жана цианиттин калдыктарын цианитти ташыган ящиктер. Анан май чүпөрөктөр, анан мондай майланган картондор утилдештирилет, жок болот да ошол жерден. Жок болду, ылдый, эч нерсе түшпөйт. Бул жерде тамак аштын калдыктары дагы утилдештирилет. Тамак аштын калдыктары дагы утилдештирилет. Бирок суу өзүнчө чоң башка станция бар. Жол жерге эч нерсе түшпөйт. Кайра бул жерден башка территорияга да алынып кетилбейт. Ушул жерге келет, ушул жерден жок болот. Бияктан жай басыш керек.
потому что высокогорье. Анан жай басып, суу көбүрөөк ичип. Бул аппарат СМО жалап, алкоголь, температура, давление, пульс, сатурация. Полностью бул аппарат бияктан текшерилет да, бул компьютерден баарын көрүп турабыз. Если показательдер бояктан на данный момент кызыл күйүп калса, биз сотрудникти кайра перепроверять этебиз. То есть отургузуп алып, бул аппарат менен кайра текшеребиз. Высокий показательдер болсо, бизде дежурный докторлор бар. Докторлор бир сыйра көрүп, анан допуск беришет. 3 осмотр бар: предсменный, предрейсовый и предвахтовый. Предсменный деген осмотр бул каждый день большегрузный тяжелый техникага отурган сотрудниктердин баары күндө жумушка барардын астында өтүшөт. Жумушка чыгаардын астында келип азыр өтүп аткан учуру. Эң эле көп жүргөн бул архарлар. Бул биздин кызыл китепке кирген жаныбарлардын бири. Саны архарлардын азыр 150 баш суурлардан чыгышты. Аларды көрсөк болот, каз өрдөктөрдү көрсөк болот. Территориянын бардык жагындагы жана кичинекей көлмөлөрдө жүрүшөт да. Жырткычтардан карышкыр, түлкүнү көрүүгө болот. Оугар деп коебуз. Ошол канаттууну көп көрүүгө болот. Боз моюн деп кыргызча которгондо ошондой канаттууларды көрүүгө болот. Дагы жылы жаз мезгилинен баштап жай аяктаганга чейин ушул жерде акуулар келип кадимкидей өзүнүн жашоосун уланткан да. Кызматкерлер тийгенге да болбойт, тамак берип, аларды бир кандайдыр бир деңгээлде адамдарга жакындатууга да болбойт. Тийгендерди биздин компаниянын ошол өзүнүн эрежелери бар, выговор берилет. Анан дагы кайталанса жумуштан